Men sizdin sabактарыңызга катышканда siz пайгамбарыбыздын жашоосунан кызыктуу окуяларды күлкүлүү кылып айтып бергениңизде мен ошол мезгилге баргым келип, ыйлагым келет, бирок күнөөмдүн көптүгүнөн тоюп ыйлай албайм. Айрыкча Билал радияллаху анхунун пайгамбарыбызга болгон сүйүүсүн эстеп дейт. Ыйлагысы келген өзү жакшы урматтуу бир тууганым. Ыйлаган андан дагы жакшыраак. Бул ошол ыймандын бар экенинен кабар берет. Ыймандын бар экенинен кабар берет. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон махабат важип. Ошол махабаттын белгилеринин бири пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон сагыныч, аны менен бирге болгон. Ошондой эле хадисте келет, өзүнүн дүйнө мүлк тапкан нерсесинин бардыгы, бүтүндөй барлыгынын баарын берип, пайгамбар менен бир жолу көрүшкөнгө ыраазы болгон сезим, мына ошол ыймандын бар экендигинин эмнеси, далили. Зекет берейин деп ниет кылган бир мечиттин хужураты бүтпөй калган экен, ошол хужуратка тыйынды сарптап атты менен ошол зекетке өтөбү дейт. Өтпөйт. Ошол мечиттин сопусу же имамы кембагал ошого зекет кылып берсең, анан ошол жүрөгү жийип кетип ошол хужурага иштесе, анда бир жөн. Анткени мечитте тамлик кыла турган бирөө жок. Зекетти тамлик кожоюндук кылып, ээлик кыла турган болуу шарт дейт. Нурнама дуасы боюнча хадис барбы, сиз түшүндүрүп бериңизчи? Менин маалыматым жок. Кыйындардан сурасаң балким билет. Менин таежем бар, жашы 44-тө. Күйөөгө тийген эмес. Күйөөгө тийген эмес деп айта беребиз, бирок аракет кылбайт эч ким. Ошого күйөө таап бериш керек. Канча балдар бар? Үйлөнгөн эмес. Канчалар күйөөгө тийген эмес. Сен эмне дос болуп жүрөсүң? Эмнеге жээн болуп жүрөсүң? Айт, муну апар. Меш толтур эркек менен апарып бирөөнү таап бер. Чыккандардан сурап, кандай бул адамдар жардам бербейсиң бири-бириңе? Өсө батага барасың, чынбы? Осо жарат кыласың. Эмнеге эри жок 44-кө чыгата сен күйөө таап бербейсиң? Сенин кана жээндик милдетиң? Таңгала берем мен. Таяттан таяннер менен чогуу жашайт. Кыз багып алсамбы деп жатат. Багып алган кызы жакында, кыздар бар, күйөөгө бер 5-6 кызы менен. Багып алган кызы жакындарына махрам болуш үчүн кимге эмишсе болот дейт. Азыркы учурда бала эмизип жаткан менин келинчегим бар. Сенин келинчегиң эмген анага махрам болбойт. Жакында таекемдин келини төрөйт, иншалла. Таекеңдин келини төрөсө, ошол таекеңдин келинин эмсе тиги кыз. Ошондо таекеңдин келинине бул деген бир тууган болуп калат дагы. Ошондо чоң атасы менен бир тууган болот дагы. Ал ошо бири-бирине махрам болуп калат таежиңе. Бирок таежиңе махрам болуш эмне экөө тең ургачы бири-бирине эч кандай арам нерсеси жок. Кыз багып алса. Эркек багып алса анда проблема чыгышы мүмкүн эле. Бирок тигинти эмизип койсоң анда күйөө бала сага махрам болот кийин деген сөз да. Кыз чоңоюп күйөөгө тийгенде сага махрам болуп калса, күйөө бала ошондо сага эмне мындай бир жакындыгы кайсы бир деңгээлде болот урматтуу бир тууганым. Бирок жанагы аял өлүп калган кызы бар күйөөлөрдөн таап берсең, иншалла жакшыраак болот мындан дагы. Даяр махрам болот да, күйөөгө тет автомат махрам өтүп калат бардыгы. Менин көзүм жакшы көрбөйт, электронду Куран окусак сообу кандай болот? Ниетке жараш, иншалла толук соопту Кудай Таалам берет, иншалла. Келинчегим чач боёктун өкүмүн сурай келчи деди эле. Хына эмес жөнөкөй боёк менен боёсо болобу? Келинчегим ушул маселе жөнүндө сизден 2 видеоңузду көрдүм дейт. Биринчисинде болот, экинчисинде болбойт деген экенсиз. Аллах ыраазы болсун. Келинчегиңиз туура аккан, башында болбойт, кийин болот деп айтканыңыз чындык. Анткени өзү негизи мен ошол хына маселеси же башка боёк маселенин бардыгында боло берет деген алымдардын сөзүн көп укчумун. Анткени ал чачтарды бардыгы эле ороп калбайт экен дагы, бирок кээ бир алымдар жок, боёк ороп калат деген себептен болбойт деген фатва болуп, анан бирок акыркы күндөрдө болот дегендер басымдуу болгон себептен ошол болот деген сөздү өтүп басып жүрөбүз, урматтуу бир тууганым. Анткени кээде алымдарга каршы чыкпастан ошол элдиге мындай бир сөз сиңимдүү болсун деген мааниде ошол алымдардын фатвасын көчүрүп жүргөнбүз да. Бирок азыркы учурда көпчүлүк ушул андан эч нерсе болбойт деп ошого өтүп атышат. Бирок кеңеш керек. Ошол нерсе менен чач мындай бир өлүк чачка айланып калып, чач өзүнүн сымбатын жоготуп барып отуруп мындай бир жанагыдай резинка болуп кала турган болуп, анан күйөөнүн сүйүүсү кайтып кете турган болсо, анда мындан алыс болгонго аракет кылганы жакшыраак. Аялыңа бүт нерсени кылып берсең деле кетем дей берсе эмне кылыш керек? Себеби анын биринчи турмушу, менин экинчи турмушум дейт. Кимгой барып кайра келип калат, анан кайра келе берет. Ошондой да. Аялдар кетем дегени бул кетпейм деген сөз. Талак бер деген талак бербе деген сөз. Сен жамасың деген мен сени сүйөм деген сөз.
Bunda düşünüş gerek de Türkiye. Bu Kırgız ayaldan ayta turgan söz uşunday. Kırgızlar uşuntu aytat da tarınıp uşuntukany bu meni erkelet dep atkan ele söz. Demek sen barın kılıp ayatısın.